Бул жоош, көзү жоош дегенден баштайлык. Жоош адам экен көзү дегенде ишенбегиле. Көзү жоош деген менмин. Жоош болуп алып көзү. Жакшы дешинчет эле. Бирок даже апасы безилдейт. Үй бүлөсү менен мени тетирек кылат эле дайыма бул тиран. Менин сөздөрүмү бир нерсе деп кое турган болсо, мен жаш кызмын да билбесем эмичи, налып койсом керек да сүйлөнүп. Наразы болуп койсом керек да бир нерселерге. Анан бир эле үй бүлөдө жашап башка үйгө барып калгандачы. Мен сөзүм полный разборка кылат эле наракка барып. Апасыныкы мага разборка кылат. Анан билип калдым. Анан токтоттум дагы. Налыбай турган болдум дагы. Мен буну түртүп коюп, Кудай мага ошондой билбеймин, мудрость деп коет го. Бир ушундай жол ачып берди да. Күйөөм менен мен анын үй бүлөсү жөнүндө сүйлөшпөй калдым. Только жакшы нерселерди айта баштадым. Ушинтпесем болбой калды, потому что карасам тетирек кылып койду биздичи. Мени жөн эле 1-2 айда бардыгы жаман көрүп калышты да. Мен оюму сүйлөп коет экенмин, обязательно эмес демечи. Наракка барып айтат экен. Эгерде мен эртең менен турбай калган болсом, сразу айтып барат экен. Эртең менен турбай калып, же болбосо мен Өзбекстанда тийгенмин, бирок Өзбекстанда жашаган эмесмин да, биз анча эрте турган эмеспиз да. Эрке талтаң болуп эле мен Ошто, Туулу Ошто шаарда чоңоюп эле, шаалда туулуп эле, анан бизге шашыла турган жер жок. Билбеймин, эрте турат элем, бирок турбай билем, бирок мен көбүрөөк свободада чоңойгон адаммын да. Түйшүк иш жок болот эле да биздечи, кайсы иш, кайсы түйшүк бизгечи. Анан мен билбеген нерселерди жөн эле мага айтып койбостон, мындай болсо мына туура эмес, мына туура дебестен просто эле айтып жамандап бара берчү да. Антип койду. Аларды мага жамандап келет эле. Алардыкын мага айтып келет эле, арызданат эле. Мени антип койгон, мени мынтип койгон деп, бурушкан депчи. Бул где-то 25 жыл мурда болуп аткан нерсе, бирок тиран экенин анда билбеппин мен. Азыр эми карап көрсөм, настоящий тиран үчүн мен качып кеткенге туура келген экен да. Ошентип эки жакка сөз ташып, бизде үйдө мен коркот элем үй жыйналбай калгандан. Ушундай титиретип коет эле да. Анан бир лишний иш келип калса, коңшулар бир нерсе берип калышат го, айылдан келдик деп, сары май берип калышат же. Сен бересиң, алар берет, ошондой мамиледе болосуң го. Келип калган пейла үчүн мен мына кимге дешим, эмне турат? Бул эмне турат? Бербейсиңби? Же эме кылбайсыңбы? Мен ооба бошотуп мен просто куруп бербеймин да, бир нерсе салып берем да, кайтарып берем. Аялдын өзүнүн эрки өзүндө жок эле да, эмчи. Ошентип эле анан барып, 1-2 жолу түшүнүп калдым мен. Кайненеме жолу бир нерсе сууктап, мындай носки, шым алып барсам, бар го аныкы. Эмнеге ага бересиң? Анан мындай деген сөздөрдү укканда мен жашырып алып барып берчү болуп калдым да. Мага жалко болот эле ошол аял 10 адамды, 10 баланы тууп чоңойтуп, төрөп чоңойтуп туруп, анан ошолордун аркасынан өзүнө жеткизе албаганы үчүн мындай калыңыраак кийими дагы жок болсо керек эле да. Кыштын күнүндө бутунда иши кылса, мындай нерсе айтпаш керек эле. Калың носки, калың шым, бутуначы, эмичи. Калыңыраак бир жемпир, камзир, ушундай жаңы кийгизип коет элем да менчи. Ошондой жок үчүн да эмичи. Мындай карасам мага жакпайт эле мага жүргөндөрү. Биз жакшыдан жасанып барабыз, калың кийинип барабыз, бизге акчаларын сарптаган, биз үчүн той кылышкан, бизге сарпайларды кылышкан, биз жаңы кийимдерди кийип барабыз. Жаңы кийим кийип кел деп, кийимдериңе түрлүү ар кыл кийинип кел дейт эле меничи. Анан мен өзүм жакшыны кийинип алып туруп, анан кайненем мынтип эски кийимдерчен жүрсө, жука кийимчен, даже бутуна носкиси жок жүрсө, анан кантип уялбайсың, балдарынан ашып калган кийимдерди кийип аткан болсо да, мындай носки паста. Кантип уялбайсың? Анан мен ошолорду өзүм кылып барсам, көбүн урушугат элем, жеме жейт элем. Ошолорго чейин киришет эле да. Анан жашырып алып барчу болуп калдым. Анан мамилем мен билбеймин, атайын кылган эмес, буну мага үйрөткөн эмес, просто мен ошентип чечтим. Кайнене менен бекитип алып бара турган болдум. Көрсөтпөңчү аларга депчи. Көрсөтпөңчү буга депчи.
мага анча важный эмес эле элдердин мнениясы. Кайненем менен жалпы болот эле. Анан ошон үчүн кайненеме мамилеси жакшы болгон. Бир жолу жооп кайтарган эмесмин. Ал деле адам, ал деле бир нерсеге недовольный болот эле, чымчыланып тиштелип сүйлөйт эле. Иш мен барып танырга нан жаппасам, кой бакпасам, уй саабасам деп анан мен туура эле көрөт элем анысынчы. Сүйлөнө турган эле адам экенмин да депчи. Аракет кылат элем, мындай шыпырмыш болуп, мына кылайын, буну кылайын десем, кайра сүйүнүп калат эле. Келин мен кылып берем камырды. Камыр кылсам суусун өзү куюп берет эле, унун өзү салып берет эле. Ошону мыкчы эле коет элем. Өлчөмүн мен билбейт элем. Ошондо 2 саатта кылсам керек эле, азыр ойлоп көрсөмчү. Камыр кылбай эле, камырды аз эле кылганмын да менчи вообще. Студент болуп окуп жүрүп. Үйдө деле иш кылбай эле чоңойгонмун да. Анан аш кылсам отту өзү жагат эле. Мен турашат эле, этти бөлүп берет эле. Мисалы ошолорду куруп туруп эле, анан суусун өзү өлчөп куюп берет эле. Күрүчүн өзү өлчөп берет эле. Мен ошону салып коет элем. Анан аш пышкандан кийин, келин шерине тамак кылды деп макташат эле бардыгы. Анан антип анан кийин нааразы болосуң, анан кийин мен өзүмчө айтат уялат элем демчи. Мен эч нерсе деле кылбадым го бул жерде деп. Анан ошого ыраазы болот элем да. Анан ошентип кайненеме мамилеме өзүм оңдоп алганмын. Анан разборка мени мынтип жамандады дешет эле, дейт эле күбөмчү. Абысыным айтат эле, сени мынтип жамандады деп. Карындаштарым мени эмне деп жамандаганын айтат эле. Баарын айтып берет эле. Сен андай кылбай атат экенсиң, мындай кылбай атат экенсиң деп разборка кылат эле. Тиран ошондой разборка кыла берет да. Анан көңүл бурбай коет элем. Десе дептир да, мен ошондойм да, болдубу деп коет элем. Значит, мен ошондойм да депчи. Мен особо деле кыйналбайт элем. Тирандын жашоосу өзүнө өзү түйшүк да, өзүнө түйшүк табат да, өзүнө кыйын. Тиран өзүнө эле өзү ойлоп табат да бир нерселердичи. Биринчиден бул эме бардыгына переживать эткен адам боло берет да, ойлоп таап эле. Мындай өзүнүн рамкасы бар, ошо рамкасына бардыгын салгысы келе берет да. Ал каалаганда, чтобы мен Өзбекстандагыдай болуп эртең менен туруп шыпырып бардыгын кылып келиң, чай ичиң, анан мындай деп жүгүрүп барып нерселерди кыла. Мен андай кыла албаймын. Мен как есть кыламын. Жаман тамак кылган болсом, пожалуйста, ыргытып берет эле. Мындай эле өзүм жей турган нормальный тамак кыламын. Вкусный эле тамак кыламын демчи. Вкусный эле деп ширин эле тамак кылам. Мен үчүн адаммын го акыры. Адам жей турган тамак кыласың да. Тузун кем кылып койсоң кылгандырсың, тузун кошуп алып жей бер. Анча-мынча зеленин кошуп ал. Ооба, мен макарон тамак жаман көрөм. Макаронду кээде эле кууруп жебесемчи. Конечно, анча-мынча тамактарды сынаймын өзүм дагы. Жаман тамакты өзүм да жебей коем. Просто жебей коем, жакпай атса ошол. Бир жерге барсак, Маштабактыр туугандары бүрмөгү толтура экен, жей албай койдум да. Бүрмөгүн мен аябай терет элем да, тишиме тийбесин депчи. Өтө терип, чукулап. Анан балам жейт да, чын эле балага эме кыласың да. Ал тишине бир нерсе тийсе балам жебей коет, түкүрүп коет дейт элем да. Ошон үчүн баарын таптаза терип кылат элем, чтобы болбосун депчи. Азыр 1-2 жолу бүрмөк түшүп калса өзүм айтам. Ошону карабай калдымбы депчи. Ошончолук придираться этет экенмин. Бүрмөк мындай күрүчтү таптаза кылып тазалап алса. Азыр жакшы шлифованный мытый уже эленген жакшынакай. Готовый эле. Даже жуубай туруп салсаң болот го. Готовый күрүчтөр азыр. Азыр оңой жакшы. Жашы оңойраак азыр. Мурда ушундай мешокто сатат. Аны жерди сортировать этет да. Кече айтат, өзгөн кетип атсам бирөө айтат. Ой, азыр дейт, эме тракторлор чыккан дейт, күрүчүн бөлөк кылып, шалысын бөлөк кылып алып коет дейт. А немени мака, кукурузаны, не деп айтат эми? Жүгөрү. Мака да эми оштукча. Макасын бөлөк, эмесин бөлөк, сабагын бөлөк, эмне деп айтат ошону билбейм. Ошонусун бөлөк кылып, трактор сразу сортировка кылып кеткен. Азыр күрүчтөрдү деле иш жок экен да, мындай айтканда, мурдагыдай мен каятамдар терип келип, ону трактор жүрүп үстүн тебелеш керек эле, онун үстүндө эме кылыш керек эле,
постоянно үстүнөн карап ээлешет эле, сапырышат эле. Мен көргөм да кайта бир кылганда. Анан onu жайып алып, аябай түшүнгө эле кечке кургатып, анан жайып, кайра сортировка кылып, анан чымчыктар келип эме кылып албасын деп бир күндө бүтүрүш керек эле. Эми канча түйшүк менен кылышат эле да. Еще арзан эле анда көрөчү, азыр 200дөн ашык, 250ден ашык. Эми карагыла, эми ушул нерселерди айтайлы да, мисалга келип, ушуларды айтсакчы. Кандай бир түйшүктөр оңой болгондо дагы все равно мен эч нерсе аларды кылдырган эмес да, мен кантип мен наразы болот элем. Бирок табат эле да, ушу чукулай турган нерселерди табат эле мага. Үйгө келсем табат эле. Түндөсү бир жолу балам мындай тиран карабайт, балаң барбы, башкаң барбы, үстөмдүк кылып бир нерселер сүйлөнүп алып өзү жашабайт, бирөөнү да жашатпайт да, жейт да бирөөнү дагычы. Баламы көтөрүп алып качып кеткенмин. Түндө саат 1-де Жемкине барганмын. Таксиге отуруп алып. Жездем эртеси күнү келип алып берсе урушкан да. Эмне болот? Ол баласы менен түндөсү да кууп чыгасың да депчи. Батырбай үйдө отургузбай койгон. Түнү менен жеп эзипчи. Не керек экенин түшүнбөйсүң да. Анан кийин олор мынтип урушуп алып, анан эмне керек сага өзү дешет дагычы. Өзү деле ойлоп табат. Сен баштадың деп башташат. Ананчы уже жеп балтамен чаап салгым келет эле. Ушунчалык уже чыдабай калгандачы, бир нерсе колума келген нерсе менен. Жататканда уже мен барып газды ачып жүргөнмүн бир жолучу, түндөсү. Анан өзү барып жаап койгон. Газды өзү жаап, жарылып кетет мага, башың иштеби деп кайра күнөөнү полный мага аударып коет го. Жадап кеткен мен кыздар. Мындай тирандан ойлобогула, жокш экен, жакшы экен деп жыргай бербегиле. Бул тирандан качып кутула албайт экенсиң. Эгерде качпасаң кутула албайсың. Ал оңдолбойт, ал всю жизнь жейт. Канча анын жанында ушу айлам жок, аял болуп жашашым керек деген адам эле жашабасачы. Нормально өзүн сыйлаган адам жашабайт андай адамдын алдындачы. Зачем? Өзүң каалаган ишти иштей албайсың. Окусам, окууга кетсем, ушу бассам турсам айтып атам го. Кетип атамын мисалы. Жолдо кетип атамын. Жөнө-жөнө урушуганмын да. Карады, учураша албай калды сен менен, анда мындай деп элечи. Азыр телефондордон урушуп чыгып атат го. Телефондон ким звонить этти? Ким бул деп разборка кылып эле тирандар добивать этип атат. Мен билесиңерби, вот тирандын баласы тиран болуп калат окшойт. Мен телефондон балам чукулагысы эле келе берет да. Мен уже блокировать этип койгом да. Эмнеге келип чукулай берет? Мен аныкын чукулагайм. Болгон убагында мен билгим мынандай тойгозгон да бир адамчы. Ошондо телефонун караганмын. Особо мындай адамды мени кыйнап салган ситуация болгон да. Ошон үчүн ошо телефонуна келип атканда ошол сообщениялар, ошол историялар болгон да. Анын телефонуна келип, ал мага разборка кыла берген баламчы. Бирөөнүн сөзү менен анан карап туруп айттым, атаңын эле өзү экенсиң депчи. Бирөөнүн сөзү менен эле келип туруп мени разборка кылат эле да атасычы. Өзүнүн эмесин келбетин айтып эле өзүн мындай карап келгенде адамдардын сулуусу бар, уроду бар да. Уроддор бар настоящий. Анан сулуу болуп туруп мындай карасаң өзүн уродмун мен, некрасивыймын десе, нормальный адам ушинтеби? Мындай карап турсаңчы. Сулуу эле адам менен ага эмне деп далилдейсиң, если өзүнүн самооценкасы заниженный болсочу. Ал тирандардын ошондой болот да. Тирандар өзүн постоянно заниженный оценкада. Анан ошо өзүндөй кылып бардыгын түшүргүсү келе берет да ылдыйгачы. Өзү ылдыйда жашаган үчүн өнүкпөсө, өзгөргүсү келбесе, эч нерсени окубаса, үйрөнгүсү келбесе, бир өзгөрүлүп кетип, бир жашоосун жакшына кылып алгысы келбесе да, жок. Тема табат да, эзе турган тема табат. Анан тирандардын дагы бир кылык жоругу дагы салыштыра берет да, өзүнүн бирөөлөр менен, еще сени салыштыра берет. Кыйнап салат да, салыштыра берипчи. Мынакей, сен жамансың, элдер мындай, сен жамансың деп. Билесиңерби? Постоянно салыштырууга тоюп кетесиң да.
ну хорошо, мен андай болбой эле койду, мен андай болбойм дейсиң да. Анан айтат да, сен 2 саатта тамак кыласың дей турган болсо ошо темадан чыкпай коет. Анан элдер 5 мүнөттө тамак кылып коет экен, 10 мүнөттө тамак кылып коет экен. Сен 2 саат. Мен андай тез тамак кылганда жаш кезде тез тамак кылып коет элем, сүйлөп атып элечи. Тамакты тез кылат элем. Майды койдум, уже сразу турай баштайт элем калган нерселерин. Бир аркасынан бирден кылып элеп коет элем да эмчи. Өтө тез тамак бышырасын дегендер болот эле. Бирок эгерде мисал келтирип да, узак тамак кылдың дей турган болсо, эми каалабай аял киши күнүгө тамак кыла бергенден тамак кылгысы келбей калат да, айластан ийде бир убакта бир неме кылып коюшу мүмкүн да, чарчап, жадапчы. Анан эгерде ошону көрүп атасыңбы, жардам берип кой, тура калып өзүң кыл, туурабы? Эмне кыла албайсыңбы? Ошондон да тема таап, эзилип. Боптур, мен ушундай жаманмын десең дагы анан сайын эзе берет. Жаманмын десең деле, боптур, мойнума алдым, ооба мен ошондойм. Сен боптур деп кутулайын дейсиңби? Анан сайын ана каныкпайт алар. Ошону кайра добивать этет. Анан кийин мына сен үчүн алып келдим деп, мисалы, сыр алып келесиң, бир жакшынакай нерсени алып келесиң го, деп тескери карап коет. Билбейт ал, сен ага алып келип, сен жакшы көргөн нерсени алып келдим десең, анан бирок колдонот дагы, бирок жейт ону. Шампунь алып келдим сен үчүн. Мынакей пена для бритья сен үчүн, деп. Файберлигиңби депчи. Дагы эле ошо файберлигиң деп эзет, бирок ошону колдонот. Ага деп, мисалы, носки, паски, шым, көйнөктөр башка келесиң го. Деп жоксо рахмат деп коет, бирок ошону акырында акча канча кетти, сөзсүз эзе турган тема табат. Изип, соңу чыгарып туруп, анан бирок жейт, колдонот. Тамагыңыз сүйлөнөт, бирок жейт. Анан мындайраак кийинип алсаң да урушугасың, жакшыраак кийинип алсаң да урушугасың. Иши кылса сен эле ниттосуң да. Ошого эле үстүнөн туруп алыш керек, контроль кылыш керек. Өзүнүн идеясы эмне экенин да билбейт, идеясы мындай отсталый идеясын внедрять этип өзгөрткүсү келет сеничи. Ошон үчүн баягы боптур дей бергенде каныкпай туруп, анан кийин кулак мурдун кесип атпайбы? Мен айттым го, ушундайсың, болду айттым деп. Вот опять, да, мен прямой эфир баштадым, сообщениялар жазып атышат тынбайчы. Ну ладно, ошого карабастан мен. Бул тиран деген тема вообще эле күнүгө болот. Как жооптордун бардыгын мен күнүгө ушуну талкуулоого коюп атам. Эгерде азыр как акция катарычы, месячный калбайт, дос жолотпойт. Эже сиңди болосуңбу бирөө менен, мындай эжелес дос эжелери бар го, дос сиңдилер. Аларды жолотпойт. Анын көзү бар болсо тем более жолотпойт да. Көзү жокторду, пожалуйста, көзү барларды анын көзү сени карап турат, анын көзү сен менен өбүшөт, сени кучактайт деп ушинтип түшүнөт да. Анын өзүнүн самооценкасы заниженный болгон үчүн бирөөнүн көзү рот маймыл болсо дагы все равно ал сени жакшы көрүп калыптыр дейт. Тирандар үчүн бардык адам жаман. Любой адам жаман. Бардыгы тетири. Тирандар үчүн сенин апаң дагы, аттаң дагы, туугандарың дагы не то да. Бирок аларды көргөндө эле подхалим болуп калат. Деп жылынып, жалдырап, жакшына сүйлөп, бүтүн эле миилиңки болуп калат аларды көргөндө, өзгөрүп калат. Көзү жогондо эле жамандайт. Вот ошондой тиран деген. Жейт лишь бы сени жеш керек да. Апаң анандай, эжең андай, укаң андай. Же болбосо атаң андай, ой. Мындай адамды издеп таппайсың деп айтса болот. Бирок мына тирандар. Тиранды өстүргөн өзүбүз. Ма жесең, ма кийсең дегенчи. Сен үчүн деп. Анын расписаниясына туура келишке аракет кыласың. Ишенесиңерби? Баламы мен вынужден болот элем да. Жаш кезде анча-мынча айтпай эле койчу деп суранат элем да. Кичинекей баланы 4 жашар, 5 жашар баланчы. Ал билет эле тирандычы. Анан айтпай жашырып коет эле.
Анан элестеткиле, балдарыңдын бирөөсү тиран болуп чыкса, сөзсүз экинчиси ошол баягы кайра балага айланат да. Ал менен де бир жашырын сүйлөшүшкө айлыгыз. Аны байлап турат дагычы. Эмне дедиңер? Баласынан отдельно сурайт. Апаң кайка барды, ким менен сүйлөштү деп сурайт тиран. Разборка кылат да. Анан самый күлкүлүү нерсе. Эми күлкүлүү вроде бы да. Сен анын хуниктигине дайыма күнөөлүүсүң да. Если ал не то болсо, сен күнөөлүүсүң да. Анан мынтип чачын кырттырып бериптир. Анан мынтип кийинтип коюптур. Мен болсо сен алып бербедиң. Туруп мынамын даярдап койбой белең. Жок беле бул нерсе. Биздин үйдө туз жокпу? Сахар жокпу деп. Бир тиын акча. Мындай эсептеп бергенсиң акчаны. Не жокпу үйдө? Алып келип койгонсупчу. Кофе жокпу? Холодильникте эмне бар? Салаттар жокпу? Ачпайлыбы деп өзү жасап койгонсуп. Жасашып кой десең, урушуп жемеш. Мен эркекминби? Мен эмне жасайшым керек? Не надо мне деп. Огородто эч нерсе кылбаган, эч нерсе ишти кылбай туруп эле. Кылып аткан болсоң, жаман эзилдиң го, кечке огородто жүрдүң го деп эзет. Огородтон болуптур, огородто жүрүп эле койдум сен көзүнчө депчи чыгып. Анан огородто бардын эктиң го, эмнеге сатып алабыз деп дагы урушат. Али пышкы чейинчи. Эктиңби, эртеси күнү пышып калыш керек экен да. Бала деле 9 ай жүрөт го адамдын ичинде. 9 айда туулат го. Эккен нерсе ар бир картошка, например, 60 күндө пышышы мүмкүн. Помидор 90 күндө, ошондой да. 2 ай, 3 ай сроктору бар го. Эгип кой эртең, эркпейм мен. Эркекмин, мен иштеп, ишке кеттим, иштейм. Эркекмин дейт. Ишке кеттим. Жардам бербейт эч нерсени. Кыйратып бизнесин кылбайт, а бирок элдер сүйлөп атат, элдер айтып атат, элдер деп атат деп баштайт го. Уят депчи. Уятты билесиңби, анда эмне керек? Өзүңдү кыл, оңдо кара. Эми андай жагы жок эле, мен аша чаппайын. Жардам берет эле. Себеби кайненемин. Кайненеси бар эле айтат эле. Бириң кир жуусаң, экинчиң суусун төгүп кел. Бирге кылгыла депчи. Кандай эме кылып айтат эле, билбейм, мен сонун кылып айтат эле. Бирге кылгыла бардыгын депчи. Үй бүлөнүн арбасын бирге тарткыла. Эч нерсе болбойсуң, мусорун төгүп кел сен өзүң. Үйдөгү эштин алдын огороддорду кылып карашып кой. Мен эле көп гүлдөрдү эгет элем. Гүл кайнайт эле үйдүн ичинде. Гүлдө сууну ошо коюшту. Мен больницага бир жака жатып калган күндөр болот эле го, боюнда баарында раптом. Ошондой кезде гүлдөрдү суу куят эле. Жакшы иш кылат эле. Заботливый болупчу. Ошон үчүн мына тиран деген өзүнүн колубуз менен эле өсөт. Өзүнүн колубуздан көп өзүбүзгө дебей полный ошого карап кызмат кылып калган үчүн, полный ошого карап, ошонун расписаниясына карап настройка болуп, тиранды биз өзүбүз эле кылып алганбыз. Эми тиранды оңдосо болобу? Тиран өзү жашоосу капкараңгы болгон үчүн тиран өзү каалаш керек. Мен айтат элем да, элдер кафеге барат экен деп. Элдер ресторанга барат. Ал кезде ресторандар эле болчу. Мен сонун жерлерчи. Азыр кадам сайын эле го. Мурда аз эле адам кирет эле да. Киного аз адам кирет эле. Кино карайлы. Киного жаштардын баардыгы барат эле, то есть кино карайлы десең. Оюндан башка эч нерсең жок дейт эле го. Анан кийин жездеме арызданат. Айттым го, жамандап арызданышты жакшы көрөт депчи. Жамандашты жаман көрөт да. Жакшы көрөт да. Лишь бы мындай тиран сени некачественный адамга чыгаргысы келет да. Анан ал адамды мындай карап турсаңчы, өзүнүн түшүнүгүнө киргизгиси келет, өзүнүн рамкасына киргизгиси келет да.
Oyundan başka oyun yok. Restoranға эле дей берет деди эле. Жездем угуп турат анан. Мен арайды алып барамын аялым ресторанга деди. Аял кишиге ухут болуш керек. Ошондой мындай внимание болуш керек деди. Алып чыгып вместе погулять можно деди. Мен апамы алып барамын ар жактарга деди. Машинага отургузуп алып тойлорго алып барамын деди. Машинасы жок эле ал кезде жездем. Досумду суранам деди. Апамды алып барып келем ар жактарга айылдарга кошо жүрүп. Апам так как апам жалгыз үчүн. Анан ошондой эле аялымды да карайм. Аял кишилерди караш керек. Бул аял кишилер деди. Жашоосу мындай жакшы болуш керек. Заботаны түшүнүш керек. Себеби алар домашний билинбейт деди. Домашний ишти полный ушулар кылат. Үйдө иштерди билбейт деди. Жездемчи билинбейт деди. Кылган аял кишинин иши көрүнбөйт деди. Бирок анын ишин болбосо сен үйүңдө барсаң, бир күн барсаң, тамак жок болуп калса кандай болосуң деди. Анан кийин өчөшүп тамак кылбай койгон күнүм болот эле да. Мен жалкоомго мен эч нерсе кылбай атам го депчи. Все равно кылбады дейт эле депчи. Үй таптыза туруп, бала таптыза турса дагы эмне иш жокпу башка дейт эле да. Китепти карап окуп жатсамчы, Анжеликаны окуп жатсам, эмне иш жокпу деген да, асылып. Азыр го телефон. Иш жок, кандай иш жок? Үй таза, ревизия болду магазинде, бала садикте. Кирлер жок. Бар стиральный машина ичин карап пустой. Эмне керек десем, бекер жатасың. Бар онда ревизия кылды. Бир нерсени чукулап чыгат эле. Анан жейсиң азыр дедим да. Жейсиң дедим. Жадаттың уже депчи. Десем, сенби деди. Ачууң келгенде менен бою узун, күчүм аябай келет. Ушундай барып туруп тытып салдым. Мыналарын полный тытып салдым. Вот тебе оружие. Ошондон кийин түшүнүшөт. Анын үстүнөн, тиранын үстүнөн өзүнө жараша ответ кылыш керек. Сен антип тиранга боптур дей берсең, мына жерге чыгып алып, бир күнү кулак мурдуңду кесип, сени дагы бөлүп таштайт да, экиге бөлүп коюп туруп алып чыгып коет. Көмүп салат эч жерге. Дайын дерегим жок. Лучше заранее элдерге билдир тиранды. Тиранды барды билсин. Качан жоголуп кеткениңди издегенде билсин. Ютубта, ТикТокто, Инстаграмда любой жерге чыгар, социальный жергечи. Мен үйүмдө тиран бар деп жазып кой, сүрөтүн тартып чыгарып кой. Туугандарга, досторго полностью айтып койгун. Эмнеге чыдайсың тиранды? Чыгарып кой, досторуна айт. Хотя бы. Билсин. Бир нерсе боло турган болсо, тирандар, мынакей пожизненный кетти го, тирандарды койбойт азыр эч ким. Тиранга тем более статья чыгып атат, катуураак еще раз. Вообще чыдабай калат тирандарды. Каалайбы оңдолсун. Жолун тапсын, жашоосун, өзүнүн жашоосун түйшүккө батырып, кыйынчылык кылып, еще бирөөнү дагы каалайт да ошондой кыйынчылыкка батышынчы. Бирөө дагы, мисалы, мен аз свободныймын да, каалаган окууmu окуймун. Из-за этого, например, мен жеме окугум келбейт. Мен окууларды окуп атып, азыр кыздар бекинип окушат. Фабрикте иштеп атып, бекинип иштешет. Тирандар үстүнөн турат да. Эмне жаман? Фабрикке киргенден кийин коллектив өзүнчө, жашооң сонун, бирөө менен сүйлөшөсүң, баарлашасың. Товар, интернет, магазин даяр. Товар, мындай айтканда, товарын макташтын кереги жок, уже бардыгы фабрикте билишет, качественный товар, жакшы. Аны сатасың, бекинип иштешет, бекинип коркуп, үйгө пайда алып келем, айлыкка чыгам деп елягын келтиришет, үйгө алып келе турган нерсе үчүнчү. Бирок колдонушат, ошо фабриктин продукциясын колдонушат полный эшектер. Дебилдер да просточу. Извините. Көп аялдар ушундайдан бекинип иштегенден прям жашырып коркуп жанын. Мына сага крем, мына сага шампунь, мына сага десе, деп дагы алып алып иштетишет еще. Полностью колдонушат алып келген нерсени. Сурап да коюшпайт, порошок каяктан келип, порошок барбы, кир жуулуп атат кирлер, кир алып келип таштап атам, жуулуп атат. Порошокко акча берген жокмун дешпейт. Идиш жууп атат, идиштер булгап атат, идиштер жуулуп атат. Аларга ким акча берип атат? Айтпайт аны эч ким. Эч ким айтпайт. Анча, ушунчалык тиран деген бул просто дебил адам да.
сразу моментально применять еткиле. Түшүнбөйбү? Если түшүнбөсө, пожалуйста, биринчи очередте жайып салыш керек ал адамдычы. Түшүнсүн. Айда бергиле болбосо. Сууктап туруп, жаман, мына ушу бар нерсеге наразы болуп атабы? Bundan жаман нерсени көрсүн. Ошого түртүп салгыла. Мен көбүнөн иштеп, суукта, базарда туруп иштеп, 3 үй алдык. Полный кийинтип койдум. Ысык үйдө отурабыз. Туугандарына ташыймын. Өкүл эне кылып коет, бизде өкүл ата кылып коет. Ал жака ташып барам. Кадырын көтөрүп койдум. Ушунчалык кадырын көтөргөндөн кийин дагы наразы. İçip gelip жатып калат. Ладно, içip gelip жатсаң, жөн жатсаң, ладно. Сүйлөнөт, наалайт. Курсагы тоогондон кийин уже карап турсаң, үйүмө подарка кыла баштады. Бирөөлөргө ойной баштады. Жыргап. Еще китеп окуп жатсам, келип тийишет да. Не керек сага десең? Sen başladın urushtu deginчи дагы өздөрү келип чукулап баштайт. Жөн эле отурсаң чукулап. Мен китеп окуп жатат элем. Анда кайсы сотовый телефон, китептер бар эле да. Эми ошондо Анжелика деген китепти мен больницада жатканда, гинекология жатканда бирөө алып келип калды, случайно мага берип калды. Ушуну окусаң сонун китеп экен депчи. Мага подарка кылды. Анан ал өзү генеральный директор. То есть правком болуп иштейт эле. Андан кийин эле ошо китептин уже калган серияларын издей баштадым. Бүт Анжелика в детстве, Анжелика в королевстве, Анжелика в путешествии. Ошого окшош нерселердичи. Бардыгын издеп таап окудум. Томдорун окуп, кызыгып кетип. Ошо окуп атсаң, китеп окуганга дагы тийишет. Китеп окуп жатасың, китептериңе чукулайт, тетрадтарыңа чукулайт. Чуть ли этот кошелек даже лезет. Эмнең бар экен, каякта эмнең бар, ким менен сүйлөшүп атасың? Полный контроль. Бул адам бирөөнү контроль кылып жашап, өзүнүн мындай амбицияларына киргизгиси келет. Тупой амбицияларына киргизгиси келет да буларчы. Пусть бардыгы билсин. Мен айта алган эмесмин, эч ким ишенген эмес. Түшүнгөн эмес. Мени унчукпай жашап келдим да, анан акыркы күнү бир күнү айтканмын. Когда надоело уже айтканмын, мына депчи. Мен товарга жөнөтөт. Товарга мен алысыраак жагына барам, Алматага барам. Ошто точкаларыбыз бар. Өзүм мугалим. Алысыраак жака мени жөнөтөт. Жакын жерге, мисалы, Ташкентке өзү барып келет. Ташкентке барыш эмне? Утром там, вечером обратно, эртеси күнү келип калат Ташкентке. Барган адам. Мен Алматага пересадка 2 түн. Бир Алматадан товарды алып келип Бишкек менен кайтып, если мен эрте менен саат 8-9да келип калбасам, жейт эле да мени, жейт эле. Каякта жүрөсүң депчи. Жолдо келаттык перевалда бир жолу авария болдук. Мына жерлерим көп. Мен менен кош эжекем барган. Назира эжекем. Ойноп жүрдүң да депчи, изип салды да, мен просто баламы алып апамкына кеттим, баягы барып. Эч нерсе дебедим апама. Ушундай болдук деп, мыналарым көгөрүп, баягы машина эме болгондо башыгыма мындай тийди да, алдыгы сиденьяга мыналарым тийип, мыналарым көгөрүп кетти да. Мен ойноп келдиң деди апа дедим. Эсептеп, саатын эсептеп бердим. Кеч келди, бирок түшүндүрө албай койгонмун дедим. Түшүнбөйт алар, эч түшүнүшпөйт. Мени иштетип туруп акырында дагы эмне деп айтат? Ушинтип айткан. Ойноп келдиңби депчи. Перевалда, Токтогулда бир жолу калып. Үшүктө, суукта, карда. Товарды алып келип алып еще. Мен ачык жерде турам, вещевойдо.
Ал комокто турат, ыстык жерде плитаны обогреватель тамызып алыпчы. Мен суукта турам. Үшүп атып үйлөрдү алдым, ошентипчи. Адам кылып койгондон кийин вообще жин болуп калды да, зверь болуп калды. Урбайт, конечно. Урбай турган тирандар бар. Вы что? Тиран деген сөзсүз ура бербейт. Сүйлөнүп жеп ташейт. Көмө бербейт да, отурасың, эмне керек өзү сага? Мына чайың, мына тамагың, мына кийимиң, эмне десең? Бирөө сага сүйлөйт. Кошуна виноват. Учурашып койгон адам. Мен уже учурашпай калдым эч ким менен, анан айттым. Үйдө зверим бар менин. Бүгүн ошо кече учурашпай койдум деп анан аялы шок болот эле да. Барчын көзү алайлык барчын чакырып жүрөт эле да, жүрүң чайга депчи. Жаныбызда квартиранттар эле да. Анан шорпо кылып антип жүргүлө отурайлы деп бизди чакырып чыгат эле да. Анан мен чакырсам, конечно, сүйлөбөй коет эле күйөөмчү мага. Случайно чакырып калса, мен чыгып, да дедим, жүрсөңүз деп. Бир нерсени сурап турган болсо, үйүнө кирсем, аркаман эле сразу кайным чыгат эле, кайным менен жашайт. Анан же балам чыгат эле. Очередтен баардыгы чыгышат эле. Билесиңерби, 5 мүнөт ичинде 3-4 чыгат эле да. Полный үйдө канча адам бар, ошонун баардыгы чыгат эле. Анан кийин күйөөсү айткан бир жолу азыр чыгып туруп урамын дегенде. Урам азыр надоело деп аялына ушинтип атыптыр да. Анан мен чыксам, жок деп койчу деп атыптыр анан. Эмне десем, ана эшекти чыгып туруп азыр уруп саламын деп да. Анан алайдан кыңзап келди, бир нерсе деп калды. Анан мен чыгып, жок дей албайсың да, анан деп анан бар эне аракка деп түртүп адам сага кымыз берип атса ичип деп остый отуруп калдым. Анан кийин сүйлөшүп, анан чакыр деп чакыртыш эле чыкпай койду. Жүр десе, жок мен ишим бар эле деп чыкпай койду, келбей койду. Бир эле площадкадабыз, биз биякта однушкада, булар двушкада да. Анан эле ылдыйга түшпөй жөнөкөй чыкпайбыз, бир эле площадкада. Эч жака качып кетпейбиз. Анан кичине отур, анан баламды алып чыгып алдым эле, балам чакыртып алды. Анан кийин барып балам уже кирип үйгө кирейин десем, эшикти ачпай койду. Барчын деп мен уйлам, ал барчын карап турат, мен үйгө кире албай атам. Такылдаттым, анан ачпай койду. Барчын, жүрүңүр нере, жактан салып берем наркомтага деди. Ошол үйүнө кирип, анан өлүп кетсин деп анан кийин отура бердим, анан эмне дейт элем депчи. Нервге жаман тиет экен деди дагы, көөсү унчукпай койду да, башкачы. Алайлык, нормальный, солидный эле киши. Аялып суп-сулуу барчын, жаш, менен караганда жаш. 73-жылкы. Анан эртең менен анан кирдим. Рося сүйлөнүп эзди го. Эмне гана нерселер сүйлөбөдү. Ушундай. Тирандын эстесем. Жарашып албайсың, аркаңан ээрчип атат дешкен канча жолу. Вы что? Кадан качып барып, башка тиранга учурап калбайын деп дагы коркосуң. Ошондой болот экен депчи. Да, конечно, аял киши үйдө күчүң алып койгондон эч нерсе кылгың да келбей калат. Өлүп кетсинчи деп. Все равно кадырлабайт экен, все равно бактабайт. Все равно көрбөйт экен кылган ишиң деп. Кылгың эч нерсе кылбай деле койсоң, анан сен хуже да. Ошондой нерсе жейт да. Не кылышты билбейсиң. Андай адамдан качып кутулуш керек. Просто айтып салыш керек ал адамдычы. Көндөрбөй, досторуна айтыш керек. Тапкан туугандарыңа, тааныштарыңа полный айтыш керек. Аны заранее айтыш керек. Ал өзү эч кимди жакшы көрө албайт. Өзүн жакшы көрбөгөн адам алчы тиран. Ал сени тем более кадырлабайт. Өзүн только өзүнүнкүн айта берет. Мен иштеп келдим, мен иштеп атам депчи. Ысык жерде камакта отурат. Мен ачык жерде, киоскада, ал киоскада отурат, мен ачык жерде. Вентиляция, аяктан шамал, бияктан шамал урат. Астымда просто эле эме лавкалар эле го, билесиңерби, вещевойдо биринчи Ошто. Биринчи лавкалар эле го. Азыр Ош базарда эле лавка болчу. Негизи
азыркыдай торговый центрлер, помещениялар жок эле да анда. Темир киоскка бар эле, ысыкталган, все асты пол болчу, обогреватель койгондо ысык болуп калат эле. Так что тиран бул сөзсүз эле мындай Самараныкындай шок, плохие плохие ребята, плохие мальчики нравятся дейби, шоктор. Нехорошийлар. Меники правильный эле адамдар ушундай тиран болчу да. Азыр больше актуально болгон үчүн мен ушунусун да айтып коеюн деп атам. Азыр пока тиран дегенде айттым, анан тиран апалар бар, аялдар бар, тиран аталар бар, тиран эжелер бар, тиран балдар, тиран кыздар. Биздин балдарыбыздан тирандар чыгат. Кантип ушулардан избавиться этебиз? Бардык жолдору бар. Мынакей силерге биринчи башы бул тиран көнүн. Тиран көнү билбейсиң сүйлөшүп атканда. Жош деп ойлойсуң. Ал өзү сүйлөй албайт да, самооценка заниженная кыздарга сүйлөй албайт. Просто мындай карап, тандап, жошун, более эмесинчи иштей турганын тандайт. Ал үйдө отурганды каалабайт, үйдө отурган аяланы бакпайт да. Энергичный деп ошого тартат да ал көйлөр. Работяганы издейт да, эмечи. Прям работяга болуп, мындай знамени акча табарман эмелери, способтору барчы, потенциалы бар. Акча каяктан болсо да отурбай мындай кааласаң базарга чыгып, пирожки пиширип эле сата берет. Ал үй бүлөнү тартыш үчүн бардыгын кыла бере турганчы. Нет ушке. Я сейчас отказываюсь. Тяжелую работу. Отурсаң дагы, мисалы иштеп келип отурсаң, бекер калдың, бекер калып иштесиң. Давай дополнительный иш таап ал деп ушинтип предлагать этет дажычы. Жейт ал жөн элечи. Бир иш сага аздык кылат дейт. Бир иштен кийин бошоп калып атасың, колуң бошоп калып атат. Бошогондуктан телефон карап атасың, бошогондуктан кино көрүп атасың, бошогондуктан пабликте жүрөсүң дейт. Делать нечего же сага дей берет. Только ошо сөздү айтып берет. Делать же нечего сага деп айтат. Кыларга ишиң жок да, ошон үчүн коңшу менен сүйлөшүп атасың. Ошон үчүн коңшу менен сүйлөшө албайсың ал тиран менен жашаганда. Же кошуну менен сүйлөшө албайсың, же досуң болбойт. Однозначно апаң же бир тууганың дагы болбойт. Жол өтпөйт эч кимге алчы. Сен үйүңдө эмне болуп атканын билбесин дейт, каалабайт. А силер все сделаете, чтобы билсин, наоборот. Тирандай эле билсин элдер. Жададым, мына эми жададым деп 50 жашта бар го. Өлтүрүп койгум келет депчи. Да, өлтүрүп койгум келет андай деп чыдабай калганда өзүң өлүп алгың келет. Вы что? Просто өлүп кетесиңер, эч ким билбей эле калат, дагы бирөө страдать этип жашап атат. Ал мен ошого рахмат айтам. Мен күйөөм менен жашап аткан. Гүлбахарга рахмат дедим. Айтканмын биринчи эле. Ты чё, мен эч качан кайра кайтпаймын депчи. Ушуну чыдаган сенсиң деп айттым да. Ал еще тынбай, дагы эле мага кылганды ага кылып атат да. Тынбай салыштырып мени мактайт экен ужечи. Тынбай аны жейт экен да. Салыштыра берет экен. Анан ал коркот экен, мага качып кетет депчи. Мага постоянно бир салыштырып келген. Мага постоянно айтып келген. Сен андай эмесиң, сен мындай. Эми мен жакшы экенмин. Лишь бы тема таап, тиранизировать этиш керек да. Тема табылат аларгачы. Только бы гнобить. Орусча айткандачы. Эми ошого чыдап жашайт, потому что ал ажыраша албайт уже. Карыганда тийди. 30-га чыкканда билбейм, отуруп калган кыз. Жакшына кыз, жакшына 2 кызды, бир уулду болду. Бир жакшына балдарды чоңойтуп кызын берди, неберели болду. Но все равно ичип, кайра налып, кайра жеп, тез урушуп турушат. Жөн нормально сүйлөшө алышпайт. Тең урушуп айтышып турушат. Чуть что сразу недовольный, да, опять недовольный, все время недовольный. Мен деле мындай 5-6 мүнөт сүйлөшкөндөн кийин уже нервим кайнайт ужечи. Бирок сүйлөшөбүз айласынан, сүйлөшүп эле жүрөбүз, мындай прям айласынан бир нерсе кеткен эмес. По делам просто есть семейные дела дегендей сурашып кетип коесуң.
Ошондо дагы бир нерсени айтып, сени занижать этет. Все равно, даже после того, как избавился, все равно да, никогда не признает өзүнүн күнөөсүн. Ошону билип алгыла. Тиран эч качан өзүнүн жаман жерин айткысы келбейт. Ал күнөөлөбөйт өзүн. Сени полностью күнөөлөйт. Эч качан айтпайт. Мен туура эмес кылдым деп признавать этпейт алар. Эч качан признавать этпейт. Болушунча кайра табат нерселерди, чтобы сени жаманатты кылыш үчүн. Такие дела. Так. Эми бул менин жашоомдогу тиран. Также эми эмгите бирөөнүн жашоосунда тиранды айтып берем.